Чүй облусунун Дмитриевка айылында орун алган куралдуу окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Социалдык тармактарда атышуунун үнү угулган видео тасмалар тарап, бул боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрлик менен УКМКнын атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери куралдуу террористтик кармоо операциясын өткөрүшкөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, террорчулукка шек саналган куралчан адам жеринде жок кылынган. Terörist tarafından kuraldığı karşılık көрсөтүлгөн. Учурда Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук мамилеттик комитетинин атайын багыттагы бөлүктөрүнүн кызматкерлери тарабынан куралдуу террорист жок кылынды. Окуя болгон жерде азыркы учурда Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиликтери ошол жерде көзөмөлдөп турушат. Алдын ала маалымат боюнча куралчан адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандыгы боюнча укук коргоо органдарынын каттоосунда тургандыгын айрым маалымат каражаттары жазып чыгышууда. Ошондой эле ал Дмитриевка айылындагы үйлөрдүн бирине 3 күн мурда ижарага көчүп келген. Бирок үй ээсине өздүгүн тастыктоочу документин көрсөткөн эмес. Утром приблизительно часов 8. Болжол менен саат 8дер чамасы болчу. Турсам ызычуу болуп жатыптыр. Огороддон көрдүк. Атышуу, жарылуу, үй өртөлүп жатыптыр. Бизди ок тетип жакын жолоткон жок. Андан кийин эмне болду билбейм. Көргөн жокмун. В кратком, да, а дальше я не помню и не вижу. Атышуудан күч органдарынын 2 кызматкери жараат алганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында алардын бири амбулатордук жардам алса, жан башына ок тийген экинчи кызматкер улуттук ооруканага жаткырылган. 1991 туулган жабырлануучу сол санына ок тийип саат 10:45 санитардык авиация менен улуттук госпиталга жеткирилген. Операцияга алынган бул жабырлануучу. Операциянын жүрүшүндө анын ошол ок алынды. Оорулуунун операциядан кийинки абалы дарыгерлер тарабынан туруктуу деп бааланды. Ал азыркы убакта тиешелүү дарыланууну жүргүзүп жатат. Түшкө чейин саат 14 чамасында Дмитриевка айылында жол ачылып, каттам калыбына келтирилди. Азыркы учурда айылда абал тынч, окуя болгон жерде ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Айта кетсек, Кыргызстанда буга чейин террорчулукка шек саналган адамдарды кармоодо адам өмүрү кыйылган учурлар катталган. 2015-жылы 12 октябрда номер 50 абактан качкан 4 кылмышкер 3-өө кармоо учурунда өлтүрүлүп, 1-өө тирүү кармалган. Аларды кармоо учурунда 5 тартип сакчысы жана 2 жай тургун ажал тапкан. Гүлдана Мумунова, Калыс Сөмүралиев, Регион телеканалы, Чүй облусу.